Yoldaş general-polkovnik, Yalovata oblasının Tuzak rayonundaki İçki işler bölümünün yanı imaratının açılması zeminde özü kuran dizildi. Bayandan polkovnik Azanov. Salamatçılar hocadaşlar. Salamat, bolur. Bugünkü Tuzak rayonunduk militsiya bölümünün açılışı bilen kutluktayman. Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев Ички иштер министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн жаңыланган имаратынын ачылыш аземине катышты. Аземге ИИМ министринин орун басары, ардакерлери жана өздүк курамы катышты. Мына биз адаттагыдай эле бүгүн мамлекетибиздин коопсуздук маселесиндеги жаңы имаратыбызды ачып атабыз. Bunday имараттар биздин мамлекетибиздин баардык булунгучларында ачылып атат. Бұл жағы Нарын, Талас, Баткен, Ош, Жалабат, бардық жерлерде ошол милиция кызматкерлеринин имараттары ачылып жатат. Бұл райондук, облустук бөлүмдөр, башкармалыктар ачылып атат. Мунун бардыгы ошол мамлекетибиз тарабынан мамлекетибиздин жетекчиси, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, мамлекетибиздин президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин ар бирибиздин алдыбызга койгон тапшырмасы негизинде аткарылып жатат. Биздин ушул милиция кызматкерлеринин ушул күнгө чейинки имараттарынын акыбалын, материалдык техникалык базасын жакшы билишет. Мына ошолордун бардыгын чыңдоонун ниетинде азыр иш аракеттер жүрүп жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул иш аракеттердин башында милиция кызматкерлеринин башында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри генерал-лейтенант Улан Ниязбеков башына туруп, ошонун уюштуруучулугунун негизинде, ошол министрибиздин жакшы кызмат кылган негизинде көптөгөн жакшы иштер аткарылып атат. Урматтуу милиция кызматкерлери, мен сиздердин жасап аткан кызматыңарды дагы бир баалап кетүү иретинде айтып коеюн. Себеби дегенде, жумушуңар оор, күнү-түн иштейсиңер. Жамгыр жайыбы, кар жайыбы, күн ысык болобу, кайсы маалда болсо дагы тур деген жерде туруп, тартипти камсыз кылып иштеп атасыңар. Ал жерден эч ким силерге мындай бир жаман сөз айта албайт. Бирок ошол эле мезгилде жана айткандай талаптарды дагы эстен чыгарбаңыздар. Арабызда болгон мыйзам бузуучулук болсо, бири-бириңерге жардам бергиле, айткыла, бири-бириңер токтоткула. Мурдагыдай көз жумуп коймой болбойт. Милиция кызматынын керлеринин арасында дагы мыйзам бузуучулук болсо, жоопко тартылат. Муну да эстен чыгарбагыла. Кайсыл орган болбосун, укук коргоо органы болобу, органы безопасности, органы прокуратуры, органы судов, все, кто нарушает, будут привлечены к ответственности в соответствии с нашим законодательством. Урматтуу Камчыбек Кылычбаевич, сиздин жана койгон талаптарыңыз биз ички иштер министрлиги ушул кызматка кирип атканда ант беребиз. Ушул антыбызга бекем туруп, мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров сиздин колдооңуздар менен мынакей жаңы шарттар, жаңы здание, жаңы мынакей автомашина, Сузак районунда мынакей 10 машина буга бердиңиз эле, бүгүн 5 машина берип атабыз. Мындай шарт менен биз элибиз үчүн күнү-түнү активдүү кызмат өтөөгө даярбыз. Сузак районундук ишке имараты заманбап салынып, кызматкерлерге барлык шарттар түзүлгөнүн бүгүн байкап турабыз. Жаңы имаратыңар кут болсун, урматтуу кесиптештер. Salamatçı, qandaysın kızlar? Önceden çoğuşlar olmuşlar. Gepte kamera, televizyon olacak, online sayfının geliştirmeyi bulup, kamera çoğuşunu tuttan bağlı sanat turası. Şu kameraların bardağı işletip çıkar gerekti, basıkta yer işletip gerekti. İştegenleri tekşerip duruş gerek. Ya da kamera var, depoyası var, bırak жазбай қалышы мүмкін, басқа болып қалышы мүмкін, шолар бар, технический обслуживать етіп тұрыш керек те, постоянно. Bunun bardakları biz niye bakımın sayfında var?
баягы бизге пакет атып берген небе вот именно ушунун иши. Аягынан жүрүп отурушу акыры мына милиция кызматкерлери менен биздин кызматкерлер чогулуп отуруп туруп таап чыгышты. Ар бир баскан жерине чейин отурган жерде ар минутуна чейин карап туруп чыгышты да. Таап чыгышты. Мурда кандай эле билесиздер? Мурда эми көп жылдар бери улуттук коопсуздук кызматы, милиция, прокуратура, сот бири-бири менен тытышып, бири-бири менен талашып, моундай боло берчү эле. Азыр андай жок. Баары ынтымак. Бардыгы ынтымакта. Кимдин кандай кемчилиги болсо жардам берет, колдойт, кубаттайт, бири-бирин колдойт, түртүп алып кетебиз. Президенттин койгон талабы ошол. Бизге айырмасы жок. Милициясынбы, прокуратурасынбы, же болбосо коопсуздугусунбу, сотсунбу, бардыгы бир гана максат бар. Мамлекеттин милдет аткарып жатабыз. Ушундай бир тапшырмалар коюлган да. Ошон үчүн ошонун чегинде жасалган жумуш ушул. Елдер арыз менен келет го, арыз муң менен келет да, туурабы? Ошондон мамилени жакшы кылган адам эмнечи? Элге мамилени мына эл саган арыз менен келгенде ошону арызды жакшылап кабыл алып, устанавливать, перемещение обстоятельства, так? Потом ошо соответствующим образом керектүү тергөөчүгө, керектүү кызматкерге жөнөтүп, багытын берип, баягыдай грубый кылып, бак чык дебестен аракет кылыш керек, жардам бериш. Макулбу? Анан кийин баягы деп коет, кайдыга карабастан бардык келген журналга регистрацияларды кылып, бардык колдорду койдуруп, жоопкерчиликти караш керек. Чынында болчу. Эмне? Ийгилик болсун. Сизге жинеңиз. Кара жакшылап. Сен мени караба. Құдай бұйырса, қамшы шырайшылар. Балдар жақсылап түрен қылдырғыла. Милиция балдары ұшырға, ұшырды ойды, ысықта, суықта, ұшын ішінде болсын. Мұндайға қала, бұл жерге бір жақсы милиция қызматкерінің ардагерді, бір жақсы атын көз көрінеді. Бізге ошон ақылы қылды. Осыны чечип чыгарып, Сузак райондук милициясында жаңы административдик имарат, спорт залы, ашканасы, унаа токтотуучу жайлары курулган жана башка тийиштүү заманбап шарттар толугу менен түзүлдү. Мындан сырткары райондук бөлүмдүн алдына жарандар үчүн аллеяда курулуп пайдаланууга тапшырылды. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.